Assalamu alaikum. Байге Мурат каналысының катталуучулары, армак сүйгөн азаматтар. Биз бүгүн Сокулук районунун алыскы Арал айылында турабыз. Арал айылында өтө керемет кооз жер экен. Мен да азыр биринчи көрүп алып таң калып атам. Мына жашыл айлана, жап-жашыл болуп, бүчүр байлап тал теректер. Жердин бети жашыл тукаба жамынып дегендей. Анан бу жерде соонун көлү бар экен. Көрүсүздөр, бир эмес бир нече көл бар экен. Мынакей терең жайында сууга түшө турган. Кыскасы Кыргызстандын дагы бир сонун керемет айылына келдик. Бул жерге келген себеби Кенжебаев Рустам инибиз өзүнүн мыкты жылкыларын багып атыптыр. Атактуу Альзаман Таман деген айгырда дал ушул жерде экен. Андан башка дагы 7-8 мыкты күлүктөрүн сатыкка чыгарам дептир. Биздин досторубуз көп. Күлүк таба албай ылайыктуу баага жакшы армак алайын деген досторубуз үчүн бүгүн жакшы сатыкка чыгара турган 7-8 күлүктү сизге тааныштырам. Мына биринчи күлүк Альзаман Таман айгырына келдик. Мен дагы Альзаман Таманды угуп жүрчүм. Быйыл балдар мыкты чуркай баштады. Каны да өтө мыкты. Мына ушул айгыр боюнча сиздерге маалымат берели. Рустам, бул айгырды мен көп угуп жүрчүмүн эле. Бул сага качан келди, качан алдың, бээлерге коюп баштаптырсың? Ушул айгырдын сага келген боюнча тарыхын айтып берип койсоң. Assalamu alaikum Жамат. Бул айгырды 1 ай болду алганыма. Бие каратам деп алгам. Өзүм бээлерим да бар. Ошо көптөн бери кызыгып жүргөнбүз. Быйыл 1 ай болду бизге келгенине. Ошо бие каратканга алганбыз. Производитель. Бул кайсы айылда турат эле буга чейин? Буга чейин бул эмеде турчу. Жалда. Жал айылында турчу. Туура. Орок айылдын жанындагы жалда турчу. Мен барып муну көргөнбүз, биз тарталы деп. Анан мен дагы ушул Альзаман Таманды жакындан көргүм келип жүрөт эле. Мына бүгүн Кудайдын буйругу менен көрүп турмун. Бул айгырдын сенин багыңа жараша быйыл 2 баласы жакшы чуркап атат. 2-үчөө. Бирөө өткөндө тайы мынакей күпүлдөтө катар утуп атат. Төлөмүш агабыз сутуп аткан. Анан Кураны да жакшы чуркап атат. Баласы да бар бизде. Жакшы. Бул айгырды эми канча сомдон каратайын деген пикир бар? 30 миң. Башынан 30 болчу, азыр 30. Айгырлык жөндөнүлүгү кандай экен? Мыкты, бир эмеде. Бээ караганы бээлер токтотуп атат. 2-3 карап эле токтотуп атат. Шапкат иниме да сөз берели. Мынакей Рустамдын уулу Шапкат. Шапкат, бул айгырды эми сен өзүң канча жаштасың? 24. 24 болсоң, айгырдын багуу түйшүгү сенде экен. Бизде. Мына достор, Альзаман Тамандын документин көрдүк. Абдан кызыктуу, башкача документ экен. Бул Англиядан келген окшойт. Альзамандын ата тегин айтсак, мынакей бул Галилеонун небереси болуп калат экен. Кыскасы бул чынын айтканда тиш жүзү өтпөйт экен. Бул англисче жазуулар экен. Кыскасы мына эң сонун бул мен бул боюнча маалыматым бар. Бул айгыр энеси жактан Галилеонун кызы энеси. Ал эми мунун атасы болсо Наев деген $2,5 миллион уткан. Наев болсо Галч, адагы $2,5 миллион уткан. Галч болсо Мистер Проспектор. Демек Мистер Проспектор менен Седлер Уэльстин линиясы аралашты. Бул айгыр жакшы экен. Балдар быйыл жакшы чуркап атат. Мунун өзгөчөлүгүн айтчы. Өзгөчөлүгү жоош, токтоо мүнөз, анан кыскача эми улакада жакшы чуркап атат балдар. Өзүң минип көрдүңбү? Минги жоош. Мунун өзүн минип эле жүрөм. Анан балдар да улакка жакшы чыгып атат да. Өзүң минип бир чаап көрдүңбү улакка, додого кирип? Жок. Мурунку ээси биринчи хозяйыны салып жүрчү экен, айылга эле өстөрүн жалдын ичине. Деме улакка жакшы болот балдары. Вышка да ойноп атат да балдары. Улакка. Жакшы, анда бул балдарында оостор да жакшы, элпек, спокойный да. Балдар да улакка жакшы чуркап аткан. Балдар да улакка жакшы чуркап атат. Былтыр ошо Мурас командасы Гөл командасына баласы чыкты, Аскаров Аскатмин чыкты, Турумтай деген. Анан көчмөндөргө Казакстанга, Кыргызстан сборныйына барып келди бул баласы Береке деген. Экинчи баласы, дагы бир баласы. Экинчи баласы. Анан быйыл да Сары Өзөндө ойноду Зидан деген баласы. Бул айгыр кыскасы улакка, анан улаккадагы байгедагы универсал күлүктөрдү берет экен. 2 багытка. Сонун өзү жаман скоростной мындай. Эми бул жерде Галилеонун түзмө-түз кызы мунун энеси болуп аткандан кийин дүйнөлүк деңгээлде айгыр Галилео
Ал эми нар жагы мистер проспектордун жалаң $2,5 миллион уткан айгырлардын тукумдары келип атат. Наевтадан барашат Европада. Анан бие караганы жакшы. Сарайдан сразу чыгып эле, сразу эле карайт да, күтпөйт да биени. Ошонусу жакшы да. Өзү спокойный иштебейт. Жашы канча экен баса? Жашы быйыл 15ке чыкты уже. 15ке чыкса, анда бул демек 12 азый деген сөз. 12 азый айгыр күчүндө. Ушу улакка буйруса, улакка эки багытка жакшы берип атат да. Мына достор, Сокулук районунун алыскы Арал айылына өтө кооз жердеги арал экен. Арал өзү аты айткандай эле жакшы жерде экен. Мына тегерегин баары көлмө. Кооз жерде турабыз. Кооз жерде кооз айгырдын жанында турабыз. Бие коем десеңиздер, алып келиңиздер дагы 30.000 сомду чөнтөккө чыккап туруп, алып келип биелериңиздерди алып келесиздер. Балдар иштешкенге даяр сиздерге. Мына достор, Рустамдын Альзаман Таман деген өндүргүч мыкты айгырын сиздерге тааныштырдык. Эми Рустам иним, сенин да биздин чакырганда бир максатың бар. Дагы бир жети баштай бир мыкты таза кандуу күлүктөрүңдү сатыкка чыгарам дедиң эле. Ошол боюнча айтсаң. Ошо Альзамандын баласы бар. Саткан мен акчадайм бар. Турмушта акча керек дегендей. Ошол Альзамандын балдасы бар. Ушу мыкты Кахармандын баласы бар. Аплоттун баласы бар. Ургачы биелер 7 баш сатам общий. Бир чоң бизнес долбоор кылайын деп аткансың го. Буйруса ошол ишке ашып кетсе, акча өтсө эле баштайбыз. Жакшы. Анда эмесе Рустам ошол сата турган малды бирден чыгарып, биздин көрүүчүлөрүбүзгө малды издеп жүргөн алуучуларыбызга бирден сунуш кылалы. Буйруса. Шапкат, эми сен дагы бул атаң караганда сен билет экенсиң, мына сатылып турган күлүктөрүңдүн ата тегин. Тааныштырып баштайм, мына биринчи сатыкка чыгып аткан боюнча. Альзамандын баласы Ооба. апрелдин 17-синде 2 жаш болот буйруса. Бунун энеси атактуу Регил деген эмеси небереси болуп калат. Энеси. Токтоп тур. Энеси. Эне жагы ошо Регил болуп калат. Регелдин кыздарынан экен. Бунун энеси прямой эменин кызы. Атын өчкүрү. Так. Жакшы экен. Бул быйыл кунан. Кунан үйрөтүлдү эле. Үйрөтүлдү, минги кышы менен минилип азыр ошо байлоодо турат мындай. Энеси көк бей го дейм. Көк бей энеси. Ачык көк да. Энеси чабылды эле. Энеси чабылган, бирок байге уткан эмес да. Мындай эмелере чабылып жүргөн, бирок результат деле берген эмес энеси. Бирок балдар жакшы чуркады. Бийик мындай чоң деңгээлде эметкен жок. Айыл апада чуркап жакшы результаттар көрсөттү. Байтал ой жакшы бул мүнөзү. Ошо Альзаман балдарын жакшы мүнөз берет экен да, мындай гараж этпей, спокойно өстүр. Баштарда сонун бат келет экен да. Бою канча экен? Бою 1.53, 1.52 да. Кунанга ылайыктуу бой экен. Кунанга ылайыктуу бой. Буту кол таптаза, дени кар. Буту кол таптаза. Эч жеринде айып жок. Эч жеринде айып жок. Мыкты. Атасынын эле өзү өңү эле көк болбосо атып бүт форма, бүт атасынын өзү. Мындай чыгарып бер муну. Сарай жака жөнөтөр. Мунун баасын айтып коелу эми жыйынтыгында. Мунун баасын ошо 7 деп атам. Бирок сода болот. Сөзсүз да. Сода болот. Шапкат, эми бул экинчи күлүгүң боюнча кеп калсаң. Бул экинчи күлүк. Аплоттун баласы, атасы Аплот. Энеси КТР деген айгырдын кызы. Түзмөтүз кызы КТРдин. Түзмөтүз кызы. КТР федерал. Федералды оком ошо. Бурситке барат деп атат. Ошо Керимбайкеден чыккан деп ошо уккам да КТРде. Бул өзү үйрөтүлгөн. Бир аз кышы менен минилип багуу бир аз жетпей. Кады эми өзүнө келатат. Бу да кунан. Кунан бул дагы. Бул тиге караганда курсактуу экен. Курсактуу, жоош бул дагы. Атасы Аплотко да окшош бул өзү. Аплоттон барып атайын токтотуп келдиң беле бээни? Жок, бул ошо бизге келген да ошо. Бир жакшы бир тааныш байкемен алгам да. Тай кезинде мунун өзүн. Өзүн. Алып анан жакшы ниетте алганбыз да чабылып. Бунун да буту кол таптаза. Бунун да буту кол таптаза. Такага да жоош өзү. Спокойный. Бүт жеген ичкени бүт жакшы.
Кыскасы ден соолугуна айып жок алуучуларга. Ден соолугуна айып жок. Чаң көрөлү. Ошо бунда байкеси да аплодтон да бунда байкеси. Алда бул жакшы результат көргөзүп атат да чуркап. Ооба. Эми мунун негизги маселеде баасы. Баасын ошо буңкун 5 деп атам, $5000. Сода болот бунуку да. Ооба. Сода жакшы сода кылып беребиз алам деген кишиге. Атык жакшы, буту кол Жашы кунан. Жашы кунан. Сериде Бул дагы келген апрельский. бир жетелеп коелу. Бир ошо Айлантып бул да көрсөтөбүз. жакшы 4 буттан түп-түз. Такаланып да коюлуп тур. Такаланган өзү такага бүт жоош колго да. Мындайраак түп түстегине басып. Бет маңдайынан тарт. Бүйчө. Вот. Бут жагында түз экен буттары. Буну алып буюрса семиртип чабыш керек кудай буюрса. Жакшы. Бунун баасын $5000. $5000 деп атабыз. Эң сондугу. Мына достор. Содасы бул болот. Аплодтун баласын алам десеңиздер, Шафкат иниме байланышабыз. Кийинки күлүгүн көрөлү. Шафкат, бул сенин сатыкка койгон 3-чү күлүгүң. 3-чү күлүг. Бул жөнүндө маалымат берели. Бул атактуу кахармандын баласы. Түзмө-түз. Энеси кеспештен чыккан. Фустон деген айгырдын кызы прямой. Кайсы? Фустон деген. Фустондун кызы прямой. Ошо кеспештен. Ошо байкебиз алып чыгып кахарманга коюп анан бул түшкөн да. Бул кеч туулган июнда. Кечирээк болуп калганда ошо. Бул кахармандын түзмө-түз баласы бул. Эркек экен, бул эме мунун жеп ичкени кандай? Үйрөтүлгөн эле. Жеп ичкен үйрөтүлө элек. Ошо бизге келгенде бир аз арыгыраак болуп анан бир аз эми оңолуп жакшы болуп келди. Үйрөтө элекпиз ошо. Эми жаңы үйрөтсөкпү деп атабыз да. Таза жеп ичкендер жакшы. Өзү да жеңил жылкы да бул. Кахармандын балдары азыр көкбөрүгө абдан жакшы чыгып атпайбы, көкбөрүгө. Баягы атактуу кайсы эле көкбөрүдө Бойка. Бойка да кахармандын түзмө-түз баласы эмеспи? Түзмө-түз баласы. Бойка, Намаз, Каркыра, Пегас дегендер. Бунун өзү өңү да бойкага окшош экен. Жакшы бул буттары түз анан. Көкүрөгү да жакшы да бунун. Жаныбар байгеге чаба турган күлүк экен бул. Көз жайнап тур. Ошо Фустон дегенди көп кишиден уккам да, ошо балдар жакшы чуркаган депчи. Фустон негизи Таласта Осмонов болот деген досубузга барган, мыкты саяпкер. Ошол Фустон болду экен, кайсы? Ошол Таласта дейт. Фустондун кызы экен бул. Прямой кыз экен, Кеспештен чыккан энеси. Анда мунун Кеспештен чыккан бээге Фустонду койгондо түшкөн бээге кайра кахарман кошулган да. Түшүнүктүү. Бунун баасын айталы? Бунун баасын 10 деп атабыз, достук байке. Сүйлөшүүлөр болот бунуку буюрса. Жакшы өзү жеп ичкени, бою да жакшы. Бирок буттары да жакшы да. Бул тай үчүн 10 000 оорураак болуп калбайбы картарлар үчүн? Жок, эме жакшы сүйлөшөбүз алам деген кишилерге жакшы сода кылып беребиз да. Жакшы экен. Кийин өстөрү буюрса өстүрүп тарбиядан кылып көкбөрүгө буюрса чуркайт деген үмүт да бар. Мунун чыңырганы таш жарат го. Чоң айгырдай эле бул. Жаныбар жеңил мал экен көрүнүп тур. Жеңил өзү сонун. Эң сонун. Спокойный, жакшы. Кийинки малыңды көрө алам, эң сонун. Бунун кайман аты эмне? Сапсан деп койгом, өзү жеңил аябай. Сапсан кыргызча аты Шумкар. Шафкат, бул тайың боюнча маалымат берели. Бул тайдын энеси Харпагандын кызы. Энеси Харпагандын кызы, бунун энесинин энеси Разилевдин прямой небереси. Энесине ошондо бунун тайтасы Султан деген айгыр болуп калат да. Түшүнүктүү. Бунун өзүнүн атасы Эл Амиго Фил деген айгырдын баласы болчу.
Сырттан келди беле. Жок, бияктан эле туулган. Аха. Эл Амиго Филдин баласы. Атасын энеси ошондо эме Брадеровдун кызы болуп калат. Оо. Абдан кан чырмалышкан экен, мыкты канда. Кан жакшы. Жаныбар үйрөтүлө элекпи? Үйрөтүлө элек бул дагы. Ургачы экен, Ургачы бул дагы. Разилиев бар. Жакшы кандар отурат да буда. Кахарман, Разлиев, Эл Амиго, Брадерио, Султан. Султан болсо, Султан болуп калат. Султан угушунча Султан деген айгырдын энеси Седлер уездин кызы деп атканда, Седлер уезге барат. Анан Достукбекке бир нерсе, бунун тайнеси Стурна деген бей да. Ооба. Могу Белекте Айбек байке чапкан да мунукун. Могу бир жылы арабтар Курман-айтта ат чабыш берди эле го Белекте. Ооба. Ошондо экинчи келгенде алам аны төө уткан мунун. Мунун энесинин энеси. Энеси чоң тайнеси болуп калат да ушунун. Азыркыга чейин бар тайнеси. Көз жайнап мыктыман экен мунун да. Бунун баазын сунуштайлы элге. Бунун ошо бунукунда $5000 деп атам. Содалашы жолу болот. Үйрөтүлө элек. Алган киши өзү үйрөтүп, тарбиялап, өзү дайындап чабат да. Бунда буттар түз өзүнүкү. Шафкат, эми бөлгүлүгүң боюнча маалымат Бул жаска байтал ошо июлда туулган, бул да кеч туулган. Кунан, Кунан байтал. Бунун энеси Сиямдын кызы атыктуу. Сиямдын кызы. Бунун атасы Достукбеке. Эме Эртайлак деген айгыр. Эртайлактын атасы атактуу Керим байке алып келген Канжар деген. Канжар. Бун Эртайлактын энеси прямой Кахармандын кызы. Ошондо Кахарман менен атасы Канжардын экөөнүн ортосунан чыккан да атасы. Кайчапаралдын баласы Конжар го дейм анда. Ошону айтып атасыңбы? Ошол. Керим байке алып келди эле го. Аны Казакстандан Идрис деген биздин мыкты жигит инибиз алып келди уктум эле да, Токмоктон. Ошонун Канжардын небереси болуп калат. Бул да үйрөтүлө элек Достукбеке. Байгеге чапса да болот, Кудай буйрса. Азыр көктө турат ошо көк. Жаңы түлөй баштап туруп көк жеп атканы билинип атат. Мыкты байтал болот, Кудай буйрса. Жакшы кишиге колго тийсе. Бунун деле аппетити абдан жакшы болчу. Жакшы бул. Жеп ичкени өзү да спокойно. Дене кардында айып жок. Буттарда сон таза. Буттарда сонунда крепкий болуп. Бунун баасын айта кетсек, Ооба. Достукбеке ошо 300.000 деп атам бунда. Буну деле көрүштүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн доллар менен айтпайлыбы? Доллар менен ошо 4,5 болуп калат го дейм Достукбеке. Ошо эми бунда содалаш жолдор болот. Ошо жакшы мал болот, Кудай буйрса. Энеси да жакшы чуркап жүргөнбү? Прямой Сиям деген айгырдын. Билем, Сиямды кеспейт жыл чарбасы. Ошо атасы дагы жакшы да каны. Ошо. Эми Сиям аябай жакшы атактуу айгыр да. Ошол айгырдын түзмө-түз кызы турбайбы муну? Ошо жактан ошо Кахармандын да каны бар буйрса. Канжардын да каны бар. Сиямдыкы дагы буйрса. Экөөнүн буйрса жакшы болот го, Кудай буйрса. Жакшы мал экен. Жыйнак. Башы чакан. Башы да сон сухой, башы дагы. Башы да сон сухой. Киргизе берели. Шапкат энем, бунун бээ окшойт. Бул бээ Достукбеке. Аха. Бул ошо Сиям деп атпадым белем, Сиямдын кызы депчи. Ооба. Ошол Сиямдын прямой кызы. Ошо биз 3 жыл болду алганыбызгачы. Сиямдын кызы ошо эне жагын бир аз эстен чыгып кетти деп айтышты да. Каяктан келди бул түбү? Бул Токмоктон келди түбү. Бул кулун жокпу? Кулун ошо тилекке каршы былтыр тууган, анан кызыр калып калды да ошо. Жаңы элек ошо Сиямдын кызы деп алып чыккан бунун кызы да ошо. Энеси бул болуп калды. Былтыр Кахармандан да тууду бул, жакшы тууду өзү.
Буюрса эми алам дегендерге болсо Кудай буюрса күйлөп Айзамандан токтотуп берем да. Азыр карай элек ал заман. Карай элек азыр ушу күйлөй элек. Күйлөп эметсе Айзаманга токтотуп берем. Жашы канча экен? Жашы 14-15ке келип калды да Кудай буюрса. Читер жакшы экен. Өзү жакшы, спокойный бе. Ошо былтыр каратканбыз. Ошо тилекке каршы токтого калды да бул. Кайсы алам деген эме болсо Айзамандан токтотуп берем. Баасы? Баасын ошо бул 250 деп атам ошо. Содолашып бар Айзамандан. Туп берекени менен кошулуп. Айзамандан токтотуп берем. Если башка айгырга коем десе өзү эси башка кандай койсо болот. Кыскасы көңүлү туура келсе Айзаманга коюп берем. Ооба, чалсын, сүйлөшөбүз. Чалсын. Баракелде. Бул Чыңырган бейиң бээби? Бул Достук байке. Бул Россиядан келген өзү, импорт документи бар бунуку. Эконика деген бе. Атасы Карвиниус, энеси Апорттун кызы прямой. Кайсы Апорттун? Россияда атактуу Апорттун кызы. Кадимки Апорттун прямой кызы экен. Энеси прямой кызы да. Ооба. Атасы Карвиниус деген айгыр. Карвиниустун өзүбү мунун атасы? Өзү. Прямой кызы да Карвиниус. Бул кайсы заводунан келди Россиянын? Ошо документинен караш керек ушу, эстен чыгып кетти мекен ошо. Документи бар бунуку. Эконика деген бе, интернеттен деле чыгат линиясы. Ошо 2014 экен, 11 жаштык. Эмесин айта кетчү Достук байке. Буну ошо алганда биз сен туруп эле тур. Эмеден Лоңкуау деген айгыр бар. Ооз болуп келген бизге. Качан келди? Башы мурда жылы. Ооба. Анан бизге келип тууду Лоңкуаудан ургачы. Анан Казакстанга сатылып кетти. Казакстанга чуркуп атыптыр да. Ошол жакшы чуркуп аткан маалымат чынбы? Маалымат чың. Анан быйыл кысырбы? Былтыр Бажангил деген айгырдан тууган, тилекке каршы акча керек болуп сатып ийгенбиз анын кулунун. Анан тоже айгырдан ушу токтого калды эмне. Не токтого калды ушу күзүндө билим калды да Достук байке, кызыр болуп калган. Буну былтыр кайсыга койдуңар эле? Буну эме кахармандын баласына коюлган да. Ошодон кызыр калып калды да бул. Боозго деп жүргөнбүз ушу күзүндө. Бою айта кетчү, боюн ченелик 1.67 экен бою. Ой баракелде. Өзү жакшы, Чоң буттары таза, жоош, минги. 14 жаш. Өзү чабылды болду экен, ал жөнүндө маалымат жок. Маалымат билбейт экенмин ушу чабылган. Бунда буюрса Айзамандан токтойюн деп калды. Карап атат буну. Буну карап атат. Буюрса 1-2 күндө билим калат го токтогон. Эми негизги суроо, мунун пулу канча? Бунун ошо $5000 деп атам, содасы бар. Ден соолугунда айып жокпу? Ден соолугунда айып жок. Анткени биздин көрүүчүлөрүбүзгө чындык гана маалыматыбызды беришибиз керек. Антпесе каерде чындык, каерде тазалык болсо, а жерде ийгилик, береке болот. Таза бүт бары өзүм ден соолугуна жооп берем, гарантия. Кан текшерилдиби? Кан текшерилген. Таза чыкты. Жанагындай балекет пацидал деген оору жокпу? Жок, полный текшерилди. Кагазы деле бар, үйдө турат. Полный көргөзүп берем. Бул ошо импорт документи бүт бар. Жакшы. Туу эле жүргөн быйыл эле ошо. Кызыр болуп калды да быйыл. Мүнөзү кандай мунун? Мүнөзү жоош аябай. Ушу талаада эле жүрөт, карматат, теппейт. Буттарын полный карматат, өзү спокойный. Жакшы бе экен? Жакшы. Мына достор, импорт бей алсаңар, билинбей эле ушу айла арасында биздин айылдык азаматтарыбыз ушинтип эле билгиспей мыкты бейлерди багы берет. Багы жакшы малды багып жакшылыкка жумшайын дейт экенсиң, дал ошондой эле ниетте мынакей алып кайра сатайын деп аткан пикири бар экен. Рустам менен уулу Шапкаттын. Киргизе бер анда Шапкат. Шапкат менен бул бең боюнча угалы? Бул быйыл 3 жаш болду, эми 3 жаш болду бул. Минги жоош бул. Жана Кара Балтада Майрамбек байкенин үйүндө турган Армен Даймонд деген айгырдын кызы прямой. Энеси Алчевский деген айгырдын кызы. Ооба. Алчевский бул Сокулукта беле? Күнтү жактабы ошо жакта.
турчу деп уккам да. О, Алчевский деген айгырды угуп жүрөм, ал өзү Россиядан келген айгыр да. Россиядан. Ошо байтал эми 3 жаш болду. Менге чабылган эмес бул. Буту кол таптаза. Буту кол таптаза чабылган эмес бул. Атасы Армениан Даймонд. Армениан Даймонд атасы. Бул Буйруса. Конанында көргөн жоксуңарбы минип? Жок. Ошо кыз эметкен жокпуз да. Жөн эле минилүү эле мындай кичике балдар, инилерим минип жүрдү да. Бул да буйруса ай замандан токтой деп карап атат буну дагы. Ошо 3 жаш болуп 2 жашынан коёюн дейбиз, анан жаш болуп калабы деп 3 жашка чыгарып эми коюп атабыз да. Өңдүү экен, бул көккө эттенип калыптыр бул. Көккө эттенип калып жакшы жылтырап келатат. Эми бунун баасын сурайлы. Бунун баасын $4000 деп атам. Содалаш жолу болот кудай буйса. Ай заман карап атат казды. Токтойт экен. Буйса токтойт. Агерим алчулар соодаңар келип алгандан кийин кайталанып күйлөп калса кандай кылабыз? Карат берем алып келсе. Ошол баанын ичине кирет. Карат берем. О, мындай бир узун жетелеп кой, жакшы экен. $4000. $4000. Чапса да болот экен да муну. Чапса да болот. Буту кол таза бул. Могу мыякта бир аз шишиктер ал тушамыштан эметип калды. Көрүнүп турат, буттары таза. Көрүнүп турат. Эчтеке эмес ал, тушоодун жарасы жеңил да.